Так, достор, Word программасын үйрөнүү боюнча алдыга карай кетели. Андан кийин биздин үстүңкү терезеде рисование деген терезечени кошуп алсак болот. Бул жерде эмнеге жардам берет? Негизи кандайдыр бир документте кол менен көрсөтө турган моменттер болсо, ошону кандайдыр бир бул жерде инструменттерди жардам менен алып кандай бир көрсөтсөк болот. Бул жерде бөлүп, көрсөтүп, кандайдыр бир шаблондордо жок функцияларды өзүбүз кол менен чийгилеп бул жакта көрсөтсөк болот. Жана ошондой эле кандайдыр бир символистикаларды биз бул жактан жазсак, Word программасы бизге жардам берет. Ошону преобразовать этиш үчүн. Ошондой эле бул жакта жанагы эле биздин шаблондор бар, даяр. Бул жакталарды дагы коюп, өзүнчө колдоно берсек болот. Рисование ссылкасында. Так, андан кийин биз конструкторго барабыз. Бул конструктордо биз өзүбүз жасап аткан документибиздин граница берсек болот. Бул жакта граница страница деген бар. Бул жерде документти оформление кылып атканда кандайдыр бир границаны тамдап өзүбүзгө коюп алсак болот. Ошондой эле ошол эле страницага биз свет берсек болот. Фон берип туруп, заливка кылып алсак болот бул жерде. Жана тема берсек болот бул жерде. Жазып аткан документибиз кандай темада болуш керек деген суроого ушул жерден жооп табабыз. Өзүбүзгө керектүү теманы басып туруп бул жакта жумушту баштасак болот. Жана ошондой эле бул жерде шаблондор ачылат. Ушул шаблондордон бирөөсүн тамдап өзүбүз жумушубузду баштай берсек болот. Бул жакта өзүнчө заголовкко дагы орун бар. Ошол заголовктун жардамы менен биз колдонуп туруп документибизди улантып жасап кете берсек болот. Жана ошондой эле заголовоктун светтерин бул жерден өзүбүзгө ылайыкташтырып настраивать этип алсак болот. Жана ошондой эле бул жерде шрифти ушул жактан деле тамдап белгилеп алсак болот. Мисалы үчүн баштагы главная терезесинен койгон шрифтибиз ушул баракта бир аз башкача болуп, же болбосо ушул строчка бир аз башка шрифтте жазылсын десек, анда ушул жерден шрифти тандап алып жазып кете берсек болот документибизди. Так, принципи ушундай конструктор деген айнекче. Андан кийинки биздин айнекче болсо бул макет болуп эсептелинет. Бул макет терезесинде биз жасап аткан документибизге ориентация беребиз. Кандай десем, сжатие же узкий кылып, же болбосо средний кылып, биздин текстибиз именно ошол листибиздин кайсыл жеринде жайгашкан кааласак, ошондой кылып биз А4 барагыбызды сужать этип алсак болот. Ушул жерден. Так, андан кийин ориентация деген бул жерде биз документибизди крижний же болбосо альбомный кылып алсак болот. Негизинде альбомный көбүнчө презентация же болбосо кандайдыр бир таблицаларды жасаганга өтө ыңгайлуу болот. Көбүнчө письменный документация болсо, анда биз в основном книжный деп коюп, книжный менен иштейбиз. Жана ошондой эле биз жасап аткан документибизге бул жакта размер берсек болот. А5 форматында, А4 форматында жана башка форматтарды коюп алсак болот. Жана ошондой эле колонки койсок болот бул макет деген терезебизден. Жана ошондой эле ошол макеттин колонкинин отступу менен интервалын бул жактан өзүбүз настраивать этип алабыз. Ошондой эле бул жерде разрывдар бар. Жасап аткан документибизди кайсыл жерден гана бүтпөсөк, бул буйрутма менен биз баракчабызды бөлүп кийинки бетке жасап кетсек болот. Так, бул жерде ошондой сонун функциялар бар. Жана андан кийинки биздин терезебиз, бул жерде ссылки деген терезе. Бул бизге көбүнчө кандайдыр бир документти жасап, же болбосо самостоятельно работа болобу, же реферат болобу, жана кандайдыр бир илимий жагынан жасап аткан документибизди түгүндө көбүнчө ошол биз интернет тармагынан алган маалыматтарга ссылка бергибиз келсе, ушул терезеден
бизге пайдалуу инструменттер бар. Бул жана ошондой эле көп документтердин астында турган список литературы. Бул көбүнчө эң акыркы баракка отдельный список литературы деп кошулат. Реферат жасагандар түшүнүшөт мени. Сөз эмне жөнүндө болуп аткан. Бул жерде мисалы үчүн жасаган адам ким жасаган, жазып, кандай китеп жазылган ошон бул жакка жазып, ушул жерде даяр шаблондорду колдонуп иштесек болот. Жана ошондой эле бул жерде бизде список иллюстрация деген бар. Бул жерде өзүбүзгө койгон подтексттерди, параграфтарды өзгөртүп, көбөйтүп же болбосо азайтып настраивать этип алсак болот. Жана айтып кетчү жер бул жерде сноска деген возможность бар. Бул кандайдыр бир өзүбүздүн страницабыздын эң түбүнө кандайдыр бир отметка коюп, сносканы коюп алсак болот. Жана ошондой эле сносканын бул жерде өзүнө карата кичинекей функциялары бар. Жана ошондой эле бул жерде оглавление деген бар. Бул жанагы в основном содержание башкы барак ошол жакта жазып аткан тема, подтема болобу, ошолорду бөлгөнгө бизге мүмкүнчүлүк түзүп берет. Бул жерде тема болсо, буларына подтема өзүбүзгө керектүү кылып өзгөртүп жазып иштей берсек болот. Ошол ссылка деген бизге ушундай возможностьтарды ачып берет.